Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар. Ошентип биз сиздерге кечинде айткан, эртең менен айткан ишибизди баштаган турабыз. Эфирде Шайлообек Атазов мырза. Шайлообек жөнүндө айта берсек, абдан көп. Шайлообек Кыргыз Республикасынын бокс боюнча 6 жолу чемпиону, кикбоксинг боюнча дүйнөнүн чемпиону, ошондой эле жогорку кеңештин депутаты, өзүнүн курч жана ошондой эле өзүнүн бир жигердүү баягы мүнөзү менен ошол жерде депутаттардын, жогорку кеңеште депутаттардын ичинде айырмаланып, тез аранын ичинде көрүнө алган биздин кыргыздын мыкты мырзаларынын бири. Салам алейкум, Шайлообек. Алейкум салам. Бүгүнкү түз эфирге биздин мына көрөрмандарыбыз кошулуп атат. Барыңыздар, урматтуу көрөрмандар, кош келиңиздер. Көптөн бери Шайлообек биз байкап жүрөбүз. Көптөн бери баягы шайлоонун баягы шарапат шаңдуу оюндары да болду, шайтан оюндары да болду Кыргызстанда. Бирөө өмүрүмдө мындай укмуш сонун таза шайлоо көргөн жокмун десе, бирөөсү бул шайлоо жакшы болгон жок дегендери бар. Ар кандай элдин пикири болуп атат. Мына сенин өзүң бир мандаттуу округтан койдуң. Жыйынтыгында бир топ 17 миңден ашуун добуш чогултуп келдиң. Эми ушул шайлоонун айрым мындай күнгөй тескей тараптары болуп атат. Ал сот иштеринде жүрөсүң азыр. Деги айтчы, эмне болуп атат? Кандай акыбал, кандай тагдырды башыңдан кечирип атасың азыр? Эмне болуп атат деген? Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, урматтуу Facebook'та достор, деги эле социалдык тармакта колдонуучулар. Биринчиден ушул түз эфирди баштаардан мурун мындай кайрылып кетким келет. Бул түз эфирде мен кайсы бир адамдардын аброюна шек келтирип, же болбосо менин негизги оппонентим болгон Нурбек Алимбековдун буга чейин кылган иштери жөнүндө кайрылуу жасайын деген ниетим жок. Бүгүнкү түз эфирим меники негизги ушул шайлоо процесстериндеги одоно мыйзам бузуулар жана биздин укук коргоо органдарынын иш алып баруулары боюнча токтолуп кетким келет. Анан сизге дагы Шайырбек мырза чоң рахмат, ушундай түз эфирге алып чыгып коомчулукка менин үнүмдү жеткирүүдө жардам берип атканыңыз үчүн. Деги эле өзү шайлоо башталганда кандай болгон, мен башынан айтайынчы. Себеби бүгүнкү күндөгү чырлар бул ушул шайлоонун башталышындагы маселеге келип башталат да. Шайлоонун башталышында президентибиз Садыр Нуркожоевич бул шайлоо таза өтөт, админ ресурс жана сатып алуу колдонулбайт деп жарыялаган. Ошол жарлыгынын негизинде биз шайлоолорго аттанганбыз. Балким бүгүнкү күндө парламентке өткөн 6 партиянын ичинде мен дагы парламентте партия менен аттансам болот эле. Ушул өткөн партиялардан Ата журт дейбизби, Ишеним дейбизби, Бүтүн Кыргызстан, бул партиялардан мага сунуштар түшкөн. Болгону да алдыңкы тизмеде. Бирок мен атынан мандатын округтан койгонумдун себеби президентибиздин таза шайлоо болот деген аруу тилегине ишенгенмин. Өзүбүздүн округтан койгон 4-4 тең дараметин, алардын акчалуу экенин дагы билгенмин. Бирок ошол акча таратылбайт, сатып алуулар болбойт деген таза үмүт тилек менен, демек сатып алуу болбогон болсо биз программабызды, платформабызды, максатыбызды, тилегибизди айтып, эл менен идеологиялык жактан иштеп, бул бир мандаттуу округтан утуп чыгам деген
тилек менен койдум. Анын үстүнө менин төрөлгөн айылым бүгүнкү күндө 98-99% колдоп берди. Ошол менин оппонентим Нурбек Алимбековдун айыл өкмөтүнөн 50-50, 48-49% менен чыктым. Бардык айылдарда элдин колдоосу, тилеги эң жакшы болду. Андан сырткары мен бардык жерде айтып турам. Буну мен акырет күнү да айтам. Алланын алдында, элдин алдында тазабыз. Карапайым элим, кадырман элим акча албай келип, тарыхта биринчи жолу ушул таза шайлоону мага колдоп берүүнү добушту беришти. Маселе элде эмес. Маселе ошол элимдин калайык калкымдын берген добушуну чечимини туура чыгарбай жаткан органдарда болду. Ошондуктан президентибиз таза шайлоо деп жарыялаган үчүн мен бир мандаттуу округтан койгонмун да. Болбосо партиянын вагонуна кирип алып башка бир мындай сага сунуш түшүрүп аткан партиялар менен вагон менен кетсем болмок. Бир мандаттууда сатып алуу болбойт деп койгонмун да. Мен ошол нерсеге ишенип алганым болуп атат. Бул нерсе болду, шайлоолор башталды. Ар бир айылда, кичи райондордо жолугушуулар аябай чоң, кызуу колдоо менен, талкуу менен, суроо жооптор менен коштоп келди. Шайлоо учурунда биздин оппонентибиз Нурбек Алимбековду 5 жолу теледебатка чакырды. Бирине да келген жок. Негизгиси элдин келечекке болгон үмүтү, жаштардын үмүтү аябай зор болду. Жогорку деңгээлде добуш алдык. Маселе келип 26 ноябрга такап атат да. 26 ноябрда улуттук коопсуздук кызматына биринчи арыз түшүп, сатып алуу беренеси боюнча кылмыш иши ачылды. РПП катталды. Кылмыштарды каттагандан кийин бул деген сөз шайлоо болгонго чейин 2 күн калганда факт келип түшүп, сатып алуулар боюнча. Бул 2 күн ошол жерде жатты. 28 ноябрда шайлоо күнү бул шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлдү. Шаардык ички иштер башкармалыгында бул кылмыш ишинин 192 беренесинин 2 пункту боюнча кылмыш иши козголуп, Нурбек Алимбековдун жээни Нургазы Мырзабеков сатып алуу боюнча, акча тараткандыгы боюнча иш козголду дагы, күбөлөр чакырылып келип тергелди. Демек, биринчи суроо, Борбордук шайлоо комиссиясы 28-индеги козголгон кылмыш иши жөнүндө маалымат алыш керек болчу да. Бул жерде. Экинчиси, бул 3 декабрга барып Мырзабековдун үстүнөн кылмыш айыбы угузулду. 3 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясы ыкчам иликтөө менен маалыматты алып туруш керек болчу. Же ошол шаардык ички иштер башкармалыгы Нурбек Алимбековдун штаб жетекчиси тарабынан сатып алуу боюнча кылмыш иши козголду деп маалымат бериш керек болчу. Биз 3 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылып атабыз. Кылмыш иши ачылып, айып моюнуна угузуп аткандыгына байланыштуу Нурбек Алимбековду каттабай туруу боюнча кайрылуу арыз жазып атабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы. 3-ндө тергөөчү айыбынын моюнуна угузуп сотко өткөрүп жатса, шаардын прокуратурасынын орун басары ишти кайра кароо боюнча аркага кайтарып атат. Доследование. 5 декабрь күнү. 5 декабрь карасаңыз, 3 декабрда Төлөкөн округу боюнча шайлоонун жыйынтыгы чыга элек. Шайлоонун жыйынтыгы чыга элек учурда биз кылмыш ишин козготуп, айыбынын моюнуна угузуп жатабыз. Эмне үчүн тиешелүү укук коргоо органдары чара көрбөй жатат? Ошол иштерди тездетип туруп, бош айкомго чечимди чыгарып, ушундай кылмыш катталды деп туруп аракет жасабай жатат. Демек, бизде, элибизде келген ишенимди, үмүттү булар кайдыгерлик менен мамиле жасап атпайбы? 5-нде прокуратура ишти аркага кайтарып, сотко өткөрбөй жатат. 8 декабрда мен бүгүнкү күндөгү депутат катары Борбордук
трибунага чыгып айтып атам. Урматтуу башкы прокурор Курманкул Токторалиевич, Ош шаарынын прокуратурасын көзөмөлдөп коюңуз деп. Урматтуу министр, ички иштер министри УУДны карап коюңуз деп. 8 декабрдагы менин кайрылуумдан кийин 9-унда Борбордук шайлоо комиссиясы биздин ишти карап атат. Канча күн жатып Борбордук шайлоо комиссиясында биздин арызыбыз. Эмне үчүн 26-сында ачылган кылмыш иши 9 декабрга чейин каралбай жатты. Биздин 3 декабрда берген арызыбыз 8-индеги депутаттын жогорку трибунадан кайрылганына чейин каралбай жатты. Канча күн өтүп кетти ортодо? Ортодо толук бир апта өтүп калды. Ошондуктан бүгүнкү действующий депутат болуп туруп мен мындай адилетсиздикти көрүп туруп, демек депутат эмес, бир мандат округтан, мисалы Таластан, бүгүн Лейлектен, башка округтардан койгондор эмне болуп атат анда? Алардын үнүнү кандай угуп атабы? Ошон бул жерде шайлоочуларда эмес, шайлап бергендердин укугун коргобой койгон органдарды биз айтып кетишибиз керек. Анан 9-унда мени Борбордук шайлоо комиссиясына чакырып туруп, мен 8 мүнөт ал жерде заседанияда чыгып сүйлөп атам. Кылмыш ишин ачылганын, улуттук коопсуздук кызматына катталганын, тергөө жүрүп мойнуна угузгандарын, мунун негизинде Нурбек Алимбековду каттабай туруу боюнча өтүнүчүмдү кабыл алып, 9 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясы чечимин чыгарып атат. Катталбасын деп. Кайра эле 10 декабрь күнү тездетилген чара менен биздин катышуусуз Ош шаардык прокурордун орун басарын чакырып туруп 10 декабрда анын сүйлөгөнүн угуп туруп 10 декабрда кайра чечимин өзгөртүп атышат. Нурбек Алимбеков катталсын деп. Көрдүңүзбү? Биз Төлөкөн шайлоо округунун жыйынтыгы чыга элек туруп, эгер 9-унда чыккан болсо биз 3-үндө кайрылып атабыз. Чыга элек туруп, подкуп болгон боюнча фактылар менен, видеолор менен, арыздар менен, тирүүлүү турган күбөлөр менен кайрылуубузга булар кайдыгер мамиле кылып коюшту. Менин бүгүн кайрылып атканымдын себеби ошол 17 000 элимдин таза добушуну коргоп, чара көрүп, ушул маселелерди карабай жаткандыгына таң калып, ушул президентибиздин таза шайлоо боюнча жарлыгыны аткарбай жаткандарына кайрылып жатам. Элимдин добушун коргош боюнча. Андан кийин 10-унда булар УУДнын чечимин эске алабыз биз, каттайбыз дегендиктен биз 11-инде сотко бердик. Бишкек 1 май административдик сотко бергенден кийин 11-инде сот карап, Бош айкомдун чечимини өзүндө калтырып атат. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө канчалаган революция болсо, же болбосо мамлекетте төңкөрүштөр болуп атса, элдин нараазычылыктары болсо, бул шайлоодон анан сот чечиминен кийин болуп атпайбы? Сот адилетсиздигинен. Сот биздин 9-унда, 10-унда, 5-инде берилген 3 видео запистерди, ошол шайлоочулардан келип түшкөн видеолорду көрүп туруп, фактыларды көрүп туруп, аларды карап, ойлонуп 2 күн сот чечимди анализдеп чыкты. Бүгүнкү күндө Бош айкомдун чечимин биз калтырабыз деген чечимден кийин азыр жогорку сотко кайрылып атабыз. Мына 11-ине чейин, 12 декабрга чейинки болуп өткөн хронологияны айтып берди. Эми кандай дейсиз? Ушул биздин бүгүнкү күндө депутат болуп туруп, бүгүнкү күндө элимдин таза берген, сатылбай келген, канчалаган нерселерди убада кылган, кысымдарга карабай келип берген добушун биз сактап калышыбыз керек да. Эми жана силер көрсөткөн мандат эмес, бизге элимдин ишеничин, үмүтүн сындырып албаш. Жанагы силер көрсөткөн, келтирген фактылар боюнча сот мейли ошондой чечим кабыл. Борбордук шайлоо комиссиясы кандай чечимге келишти бул нерселер боюнча? Борбордук шайлоо комиссиясы биз эмне деген чечим чыгарышты? Борбордук шайлоо комиссиясын биз бир нече айлардан бери эле айтып жүрбөйбүзбү? Ушул асуу боюнча, мына серверлер боюнча элге жакшы түшүнүк бериш керек деп. Борбордук шайлоо комиссиясы
içindeki Борбордук шайлоо комиссиясынын içinde өкүлү сотто Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан эмес, Нурбек Алимбековдун атынан эле 2 саат адвокат болуп турду да. Нурбек Алимбековду каттоо бул мыйзамдуу деп эсептейбиз. Биздин адвокатыбыз Сергей Михайлович айтып атат. Сиздер мамлекеттик орган болгондон кийин бүгүнкү күндө кылмыш иши ачылган округду эмне үчүн шашылыш түрдө бир күндө чечим чыгарып коюп атасыздар? Азыркы күндө Ошто эртең сот болот мисалы. Ууду тергеп атат. Бул жерде 3 факт боюнча арыз жазылган, видео тасмалар боюнча. Ал жерде 8 адамдан арыз келип түшкөн. 4 участокты бузушту, жокко чыгарышту 4 участокты. Анын негизинде биздин арабызда азыр 1111 голос айырмачылык болуп калды. Ошондуктан бул жерде Нурбек Алимбековдун иш аракети эмес. Бул жерде ушул биздин шайлоочуларыбыздын бизге берген добушуну сактап калбаган органдардын түшүнүксүз мамилелери жөнүндө айтылып атат да. Бул эртеңки муун, келечек муун ушундай кеткен болсок, дагы менден кийин дагы койгон, же мен дагы кайра барып койсом, дагы ишенип келип таза шайлап беришеби, же мына бүт Байманаттын баары келет экен, Көпөстүн баары келет экен, ким Көпөс болсо ошонун акчасын алыш керек экен дагы, шайлап убактылуу пайдаланып калыш керек экен деген идеология сиңип калабы адамдаргачы. Биз тарыхты жаңыртайлы дегенбиз. Биз президентибиздин жарлыгына ушунчалык ишенгенбиз, сатып алуу болбойт депчи. Бул жерде Автан Жаныбаев деген менимче ушул силер койгон округдан окшойт. Дачада жана кыргыз чекте бир мандаттууларга бюллетень берилбептир, ошолор боюнча кабыбыңыз кандай деп жатат да. Бул жерлер сиздерге бизге карайт. Кыргыз чек айылында как раз мен оппонентим абдан көп ызычуулар менен шайлоодо алдыга чыкты. Ал жерде эми дуу кеп. Ар бир участокко канчадан дегенге чейин мындай айтып эл арасында эми калк айтса калп айтпайт сөздөр болуп атат. Кыргыз чекте эмне үчүн бюллетень берилбеш керек? Шайлоо жүрүп жаткан болсо, бул боюнча дагы биз азыр толгон токой мындай арыздар келип атат. Кайсыл жерде кимдер канчадан бергенине чейин бул эми чыга берет. Дагы элибиз, шайлоочуларыбыз бере берет. Бул кыргыз чекти дагы териштириш керек. Автан Жаңыбаев мырзага айтып коюшубуз, эгерде ошондой бир фактылар болгон болсо, биз бүгүн баарын топтоп атабыз. Бизге берсеңиз, азыркы учурда депутат аз ганакай күн калса дагы, бирок баары бир депутат Шайлообек Атазов мырзага кайрылсаңыздар болот. Умар Абдилаимов жазып атат, кийинки кадамдарыңыз кандай болот дейт. Кийинки кадамдарыбыздын баардыгы сот чечимдерине байланыштуу болот. Жакын күндөрү жогорку сотто биздин ушул биз берген фактылар боюнча сот отуруму болот. Жогорку соттун чечимине карап, анан элибиз менен кеңешебиз. Менин кадамым эмес, бул балким ошол бул мен алып чыккан фактылардын биздин элибиздин берген добушуну кайдыгер карап аткан органдардын мамилесине байланыштуу болот. Нурлан Орозбаев мага менимче суроо берип атат окшойт. Сиз бир тараптуу маалымат алып жатасыз, урматтуу мырза дейт. Биз экинчи тараптуу түз эфирден айтып коюшум керек. Экинчи жакты деле түз эфирге чыгара алабыз, ал бизде маселе жок. Бул жерде бир тараптуу маалымат берип, бирөөнү жамандоо бул биздин максат эмес. Нурлан Орозбаев бул Нурбек Алимбековдун штаб жетекчиси. Азыр эле Шайлообек мырза айтмакчы, бул жерде ошол ар бир шайлоону таза өткөрүүдөгү, менин түшүнүгүмдө, шайлоону таза өткөрүүдөгү ошол атайын көзөмөлдөөчү органдар жөнүндө кеп болуп атат да. Менимче, эгер бир тараптуу деп ойлосоңуздар, экинчи тарапка деле биз көңүл бура алабыз. Мындан маселе жок. Сөзүңүздү улай берсеңиз болот, Шайлообек мырза. Ушундай болуп, 26 ноябрдагы ачылып, РППга катталган кылмыш иши ушундай болуп, бүгүн 9 декабрга чейин келип.
Онун да биз мына сотко кайрылышка аргасыз болуп атабыз. Ага чейин ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын көңүл бурбай атканына, мына кечээ күндөгү сот отурумунун адилеттүү карабагандыгына биз абдан мындай таң калуу менен, кандай эми ушинтип шайлоодогу фактылар менен келсе дагы ушундай чечимдер чыгып атат. Бул таза шайлоо болду деп айтсак болобу деген маселе. Ошол эле Нурлан Орозбаев кайра айтып атат, шайлообек атасынын айткандары баары калп дейт. Чындык менимче ушул баягындай чындык талаш тартыштан улам барып чындык жаралат да. Менимче бул сөздөрдүн баарысын алдыда боло турган сот органдары жана алдыда болуп жаткан азыркы сиздер сунуштап аткан фактылар баарысы менимче тастыктайт болуш керек. Бул жерде бир тарап азыркы Нурлан Орозбаев деген кече сот отурумуна келди. Өзү айткандай 20 жылдан бери Нурбек Алимбектин жанында жүрөм дейт. Кеп ал жөнүндө эмес, Шайлообек мырза. Мен сөздү дагы бир шайлоонун башталышында 20 октябрда 25 000 сатып алуу боюнча берген боюнча көргөзмөлөр көрсөтүлгөн. Бул нерселер түз эфирде баягы чычалоо иретинде берип турат. Ага мен көп деле көңүл бурбайм. Бирок негизгиси мен бул адамдарга жооп бериш эмес, моундай хронологияны айтып коюшум керек. Бүгүн президентибиздин таза шайлоо жарлыгына бир эле биздин элибиз эле эмес, көрсө ушул шайлоону уюштурган органдар дагы жардам бериш керек экен да. Мен ушуга күбө болдум. Элибиз, карапайым калк келип таза шайлоо берди го. Бирок аны сактап калууда, ал берген шайлоонун чечимин туура адилеттүү чыгарып берүүдө көрсө биз тиешелүү органдарга муктаж жана такалат экен да. Ошол себептен негизи эле милицияга, ошол эле прокуратурага, ошол эле тиешелүү Борбордук шайлоо комиссиясы, ошол эле ар бир инстанция өзүнүн жумушун шайлоо таза өткөрүү үчүн өзүнүн жумушун так аткарыш керек. Так аткарыш керек экен. Жана бул милдеттүү түрдө биз элибиз ушулардын кыймыл аракетине, адилеттүүлүгүнө мажбур болот экен. Мына 28-индеги кылмыш иши 5-ине чейин тергелип туруп, кылмыш айыбына бузулган, эмне үчүн жарым сааттын ичинде кыскарткыла деген чечимдер болуп атат. Бул кайтарып тергөөгө кеткенге чейин Боршайком чечим кабыл ала коюш керек болчу. Боршайкомдун мындай тез арада маалыматтарды албагандыгынан, чечимди кандайдыр бир себептер менен кечиктирип кармап тургандыгынан, мына биз 10 декабрга чейин талаш тартыш айрым учурда Боршайком аябай тез иштеп атпайбы? Тез иштеген учурлар да бар, бирок именно ушул округ боюнча, Төлөкөн шайлоо округу боюнча келет. Эмне үчүн ушундай кечиктирилип калганын тастыктап көрдүңүз? То есть тактап көрдүңүзбү? Ошол Боршайкомго бардым деп атпайсызбы сиз? Мен Боршайкомго бардым. Боршайкомго барганда биринчиден биздин арыз үчүндө берилген болсо 9-уна чейин жатпады, каралбай. Мына суроо, урматтуу ушул түз эфирди көрүүчүлөр, эмне үчүн үчүндө Нурбек Алимбековдун үстүнөн кылмыш козголгон, штаб жетекчилеринин каттабай тургула деген арызыбыз 9-уна чейин жатып атпайт. Үчүндө таштасак 4-үндө караш керек болот. Кайсы жакка ташталган болду? Бул Борбордук шайлоо комиссиясына ташталган. Мына урматтуу председатель ГКМБ Кыргызской республики Ташиева, министр внутренних дел Ниязбекова, председатель ЦИК Шайтуллабеков. Үч тарапка ташталган бул. 3 декабрда. Бунун 9-унда карап атышат. Ошондуктан маселе бул жерде мандатта эмес. Эгер мандат керек болгондо мен партиялар менен деле чыгып 17 000 добушума дагы башка областтардан да берип, Кудайга шүгүр добуш алат элек. Партия менен. Анан мен ушул адам мандатынан чыгып, шайлоонун таза өткөн болсо, элиме, жериме, келечек муунга бир үлгү. Себеби кандидат өзү таратпаган болсо ошол үлгү болот да. Мен мындай деп үлгү болсун, мен ушул өзүмдүн ушул чындыгымды бир тастыктаганга аракет кылайын деп аткан
турбайсыңар көрсө мен социалдык сеттерден биз окуп атабыз да чычалап атат депчи. Шайлообек атабыз чычалап атат, жеңилгенден кийин болду да дегенде сыяктуу маалыматтар чыгып атат да. Шаке, чынында бул маалыматтарды ошол биздин оппонентибиз тарабынан атайын уюштурулган жаза турган чоң группалар болушу мүмкүн. Бирок бул канчалык деңгээлде, баягы мен башында эле айтпадымбы? Сиз мындай суроолорду берүү менен мен оппонентим жөнүндө сүйлөгөнгө кетип калышым мүмкүн да. Мен айтып атам сөзүм башында эле. Мен оппонентимдин аты жөнүндө анын иштери эмес, мен бүгүнкү түз эфиримде ушул тиешелүү органдар жөнүндө айтам депчи. Ооба, элибиз бүгүн шайлап берди. Бирок аны коргош шайлоо атабыздын милдети. Бул жерде чычалоодо эмес, бул жерде балким ар бир атанын, эненин ошол жерге келип шайлаган адамдын добуш берген аманаты мен үчүн дүйнөдө дагы, акыретке дагы аманат болуп калды. Эртең, урматтуу кандидат, биз сени ишенип шайлаганбыз. Бирок сен күчүңдүн жетишинче, деңгээлиңдин жетишинче, билимиңдин, ошол жердеги мыйзамдагы далилдериң жетишинче күрөшө алдыңбы деген суроо берет. Бул шайлоо, сиздер билесиздер, алымдарды айтат. Эгер кимдир бирөө бир начар, кылмышкер, ууру, коррупционер кандидатты шайлап, ал кандидат эртең мамлекетке кыянатчылык кылып, мамлекеттин объектилерин урдап, кылмышка шектүү болсо, ошол күнөө сага да тагылат. Бирок патриот, билимдүү, мыйзам жазган, элим жерим деп күйгөн кандидатты шайлап туруп, анын кылган иштери, сооп иштери, мамлекетти өнүктүрүүгө, казынаны толтурууга, ишкана, завод фабрикаларды ачууга жана ал жазган мыйзамдар мамлекетке пайдасы тийген сооп болсо, ошонун бардыгы шайлаган адамга дагы кете берет депчи. Шериктеш да. Жаман кандидатты тандасаң да, жакшы кандидатта сен шериктеш болуп каласың. Ошон үчүн мени шайлап берген ар бир айылдагы ар бир добушка мен аманат коргогонго аманат. Бул мен үчүн аманат. Демек бул чычалоо эмес. Бул деген аманатка кыянатчылык кылбай, колдон келишинче баягы чындыкты күрөшүү жана ар бир берген добушту коргоп калууга болгон далалат. Укуктук, мыйзамдык аракеттер деп айтсам болот. Себеби биз буга чейин мандатсыз деле жүргөнбүз. Мамлекет өзүнүн туусун көтөрүп, дүйнө чемпиону болдум, Кыргызстандын 6 жолу чемпиону болдум. Мен бул беттешүүлөрдө, мелдештерде жеңилүүнүн ызасын көп көргөн баламын. Жана жеңилгенден кийин кайра көтөрө да алам. Кайра жеңилгенден кийин талыкпай машыгып, өзүмдүн кемчиликтерим үстүнөн иштеп, кайра колум көтөрүп, жеңгендин дагы даамын таткан баламын да. Мындай жеңилүүнүн ызасын да көтөрө алам, жеңишти да көтөрө алам дечи. Көргөн бала катары айтам, бул жерде маселе намыс менен элимдин добушун коргоодо. Жеңилүү эгер чындыгында бетме бет чыгып, күрөшүп жеңилген болсо, биз анын далын таптайбыз, колун кысабыз. Бирок аркадан туура эмес, эрежесиз күрөшүүгө барып, баягы рингке чыкканга чейин пласт технологияларды колдонуп дегендей. Башкача айтканда, артынан бычак уруп, башка ходдорду кылып жеңишке жетүү, бул башка мамлекеттин эле эртеңки боло тургандагы келечектеги шайлоолоруна болгон чоң көлөкө түшүрүү, президенттин жарлыгына көлөкө түшүрүү, элди сыйлоо деп эсептейм. Менин факты боюнча бул жерде сатып алуулар боюнча кылмыш козголгондон кийин, коомчулук бардыгы дуу кылып айтып жүргөндөн кийин бул нерсенин мойнуга алуу дагы жигитчилик. Азыр 1 май райондук соту. Райондук соту да, Ооба. Бул кандай чечим берди да? Тигил жак жанагы БШКнын чечимдери туура деп чыгарып бердиби? 1 май шаардык соту, административдик шаардык сот, бул Борбордук шайлоо комиссиясынын Төлөйкөн шайлоо округунун жыйынтыгын таныдык деп билди жана ошол жыйынтыгында биринчи алган кандидатты биз каттайбыз деп таныды да. Биздин берип аткан фактыларыбызды
башка кылмыш иштерин бул укук коргоо органдарына жүктөп коюшту. Башкача айтканда, Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими ал өздөрүнүн шайлоо боюнча гана чечими, кылмыш иштерине биз аралашпайбыз, ал укук коргоо органдардыкы. Да биздин адвокат суроо берип атат, силер алардын чечимине эле карайсыңарбы, алардын чечими ар түрдүү болушу мүмкүн деп. Же фактыны да карайсыңарбы депчи. Көрсө Борбордук шайлоо комиссиясы сатып алуу фактыларына да көңүл буруш керек болчу да. Алар болсо шайлоодогу сатып алуу фактыларын эске албады. Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын Төлөкөн округундагы шайлоонун жыйынтыгы биринчиден одоно мыйзам бузуулар бар экенин эске албады. Жана кылмыш иши козголуп тергелип атса деле көз келбестен мындай бир күнүн ичинде чечим чыгарып берген. Эмне үчүн 9-унда биз каттабайбыз дейт, 10-унда кайра каттайбыз дейт. Эми азыр силер жогорку сотко кайрылдыңар окшойт менимче. Ооба, жогорку сотко кайрылдык. Бүгүнкү күндө ушул азыр 3 күндөн кийин жогорку сотко кайрылууга ушу 3 күн ичинде укугубуз бар. Эми жогорку сот бул мына ушул шаардык ички иштер башкармалыгы, прокуратура, Боршайкомдун иштерин баардыгын бул эми коллегалдык орган болгондон кийин мыйзам бузууларды, фактыларды, кайрылууларды, ал жердеги даталарын эске алып туруп, коллегалдык адилеттүү чечим чыгарат деп ишенем. Жогорку соттон биздин жалпы элибиз, менин шайлоочуларымдын үмүтү чоң. Жана биз бул жерде туруп, мына ички иштер министрлигине да кайрылам. Себеби ушул фактылар боюнча чаралар көрүлүш керек болчу. Жана урматтуу президентибизге да кайрылам. Себеби таза шайлоо деген жарлыкка бүгүн көлөкө түшпөй жатабы? Бул фактылар боюнча атайын органдар, анын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы эмнеге мындай жолдорго барып атат? Маселе мандатта эмес, маселе кийинки шайлоолордо дагы ушул нерселер кайталана береби же токтобу деген маселе. Борбордук шайлоо комиссиясында бир эле ушул Шайлообек Атазовдун нааразычылыгы болсо дагы мындай мүмкүн ушул бир кээ бир жерлерде ката кетип калган деп ойлойт элек да. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясына бүгүнкү күндө нааразы болгондор абдан көбөйдү да. Ошол эле шайлоо аябай мыкты өттү деген тараптар дагы бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын жүзүн көрүп атат да. Айрым баягы замандаштарыбыз. Борбордук шайлоо комиссиясына ушул шайлоо башталгандан бүгүнкү күнгө чейинки жасаган мамилеси жана ошол шайлоонун мына өзүңдүн округуңдан, ошол койгон округда ошол жердеги шайлоону өткөрүүдө кылган иш аракеттери канааттандырдыбы? Канааттандырган жок. Себеби өзү негизи биринчиден админ ресурс, подкуп, анан уюштуруу иштери жана ошол жергиликтүү органдардын иштерин эске алышыбыз керек да. Админ ресурс бул шайлоодо дээрлик алдыңкы шайлоого караганда буулду да. Иштеген жок. Дээрлик. Подкупту көпчүлүк округдарда кылдырбаган менен айрым округдарда подкупту кандидаттар тарабынан, анын командасы тарабынан болду. Бирок уюштуруу иштеринде биз башында эле айтып атабыз. Мына Борбордук шайлоо комиссиясы, Шайдыла Бекова, ал кишинин буга чейинки өткөргөн шайлоолору, мындан кийин ал кишинин бүгүнкү күндө орду. Бүгүн биздин округ боюнча адилеттүү айтыш керек. Менин оппонентимдин бир тууган иниси айыл өкмөттүн башчысы болуп шайлоодо өткөрдү. Элдер тызылдап атышты. Бул жакта чоң здания турса, кичинекей зданияга алып барып урнаны жакын коюп карап турушту деп. Бир тууган иниси айыл өкмөт башчы болуп туруп шайлоо өткөргөндө ошол жерде адилеттүү болду деп айта алабызбы? Мына арыздар келип түшүп атат. Өз учурунда ошол жердеги жазылган арыздарды, актыларды кол койбой атышты. Биз ишенимдүү адамдар тарабынан алып келген акттарга кол койбой койсо кандай кылабыз? Бүт шайлоо участоктун башчылары, мисалы, Шакиров көчөсүндө мектептин директору, шайлоо комиссиясынын төрайымы
аралап жүрүп колунан жетелеп мынага шайла мына 4-күнү деп көрсөтүп анан ошол урналарга чейин барып аралап жүргөнүнө шайлоону ошол жерде таза өттү деп айтсак болобу. Мадыда октябрь айында колунан жетелеп келип мына ата деп кол менен сайып көрсөтүп турду 4 деп. Ушуну шайланып таза өтсөк деп болобу. Ал эми ар бир айылдагы кайсыл жерге стадион, кайсыл жерге суу, кайсыл жерге эмнелер боюнча толгон токойлор каттар келип атат. Шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жөнүндө өзүнчө дагы тема бар да. Демек алдыда бир топ дагы мындай фактылар, бир топ дагы териштирүүлөр болот турбайбы? Териштирүүлөр ушул жогорку сот, азыр жогорку сотко жазып атпайбызбы? Эми маселе бул биз мусулман болгондон кийин Алла Тааланын тагдырына ишенишибиз керек. Алла Таала кимге мандатты насип кылган болсо ал өзү алат. Биз мандатсыз деле бактылуу болобуз. Мандатты алгандан кийин сөзсүз эки дүйнө бактылуу болуп кетесиң деген хадис жок. Бирок маселе ошол канчалык деңгээлде адилеттүүлүк үчүн күрөштүң. Канчалык деңгээлде сен сага берген таза добуштун үстүнөн кайдыгер болуп жатып албай, сулуу чымчык болуп отуруп албай, балык болуп ийинге кирип кетпей, канчалык деңгээлде күрөштүң. Мисалы, мен үчүн бүгүнкү күндө оңой болуп аткан жок. Мен абдан чоң машина менен күрөшүп атам. Калың элиме таянып, Алла Таалага ишенип. Бүгүн биздин мандатты ар түрдүү кылып чыгарып коюшу мүмкүн. Бирок биз келечекке, биз тарыхка кандайдыр бир ийис калтырып, кайсыл бир жылы, мындан 50 жыл мурун, 100 жыл мурун бир Атазов деген бала койгон экен. Таза шайлап бергенде өзүнүн добушу үчүн күрөшкөн экен деген тарых жазыш үчүн, тарых калтырыш үчүн күрөшүп атат. Бүгүн мага кылынган звоноктор, мага кылынган кысымдар, мага болгон моралдык жактан каралоолор канчалык деңгээлде күчтүү болуп атканына карабастан мен аны көтөрүп атам. Элим үчүн, ошол мамлекетибиздин эртең дагы тарыхта таза шайлоо болуш үчүн. Кудайга шүгүр. Качан Шайырбек ажы. Тарыхта мына канча президент болсо бир да жолу чыгып туруп, админ ресурс колдонгон болсоңор иштен алып камаймын, подкуп кылган болсоңор такыр снимать этип таштаймын деп жарлык чыгарган. Бүгүн мамлекет башында ушундай саясий эркке барган президент турганда ушуну пайдаланып калышыбыз керек болчу да. Ушуну УУДдагы, прокуратурадагы, Борбордук шайлоо комиссиясы дагы пайдаланып калыш керек. Эгер подкуп боюнча кичине эле факты болгондо тез чара көрүп туруп, снимать этилип, чаралар көрүнгөндө өз убагында бул кан бугандай токтойт эле дагы мындан кийинки шаардык кеңештер, кийинки жогорку кеңештер шайлоолор подкуп деген нерсе такыр токтоп калмак да. Ошон үчүн гана күрөш. Бул жерде айтып атам го, бул эми мандат бир кичинекей удостоверение. Ал жерде бактылуучулук жок. Бактылуу болом деген адам араба түртүп жүрүп деле бактылуу болот. Бактылуу болом деген адам базарда соода кылып туруп деле бактылуу болот. Тескерисинче мандат көтөрүп алып, жүрөгү ооруп, инсульт болуп, бүт барлык жерде карызга батып, эли жерине аферист болуп, 10 жылдан бери эмне келбей атасың? Эмне үчүн бизди шайлаганыбыздан алдап жүрөсүң деп элинен безер болуп качып жүргөн, өзүнүн айылынан добуш ала албаган кандидаттар көп. Ана депутатпы деп бетине түкүрүп, алдынан келетсе тескери басып кеткен кандидаттар бар. Ошон үчүн бул жерде маселе депутат болууда эмес. Керек болсо кээ бирки 10, 20, керек болсо 100 депутатка караганда бир ишкер таза, адал жолдо соода кылган ишкер кадыры да бийик, акырети да жакшы да. Пайдасы да жакшы. Пайдасы да элге жакшы. Грязный жол менен, пласт технология менен, коркутуу менен, кандайдыр бир органдарга таянуу менен мандатка жетүү бул үй бүлөсүнүн алдындагы, балдарынын алдында да кантип бетин карайт. Мен конкретный фамилияны айтпайын, деги эле Кыргызстандагы депутат болуп келген адамдар бүгүн тазаланабыз деп едик беле, иллюстрация кылып. Жаңы балдар, жаңы жүздөр келсин деп едик беле. Кимдер келди азыр?
бүт көпөстөр келбеди. Ооба. Демек азыр кийинки 5 жылдыга кое тургандар айтат, патриот болуп, спортсмен болуп, билимдүү болуп, жалаңтөш болуп, уран менен идеология менен чыкпаш керек экен. Эли шайлап берсе дагы тиешелүү органдар жогорку сотко жеткенге чейин жеп таштайт экен. Анан көрү көпөс болуш керек экен дагы, шайлоого аттаныш керек деген психология калыптанып калбай атабы элибизге. Мен ушул психологияны сындырыш үчүн бүгүн күрөшүп атам да. Балким менин чындыгымды тагдыр угуп, чындыгымды учур, тарых угуп, чындыгым үнүм элимдин көз жашы Алла Таалага жетип, ушул нерселерге, ушул сатып алууларга чекит коюлат дагы, тарых жаңыланат депчи. Бул абдан жакшы сөз болду. Мүмкүн менин чындыгымды тарых угуп, менин чындыгым ушул бүткүл кыргыз угуп, ушундай сатып алууларга мындай чекит коебуз деген. Чынында эле добуш сат деп эч кимди мажбурлаган жери деле жок. Бирок негедир кайра эле ошондой баягы кемчиликтер бизде кайталанып калды да бул сапар. Шайбек ажы мындай экен да, сиз туура айтасыз, добуш сатып ал деп эч кимди мажбурлаган жок. Тескерисинче мамлекеттин башчысы баш болуп, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы азыркы күндө орун басар болуп калды. Баш болуп бүгүнкү күндө күрөштү. Бул көрсө жылдар бою калыптанып калган оору болгон экен да. Бул ооруну лечение кылыш үчүн күрөшүү болду. Бирок сатып алуунун бир гана акчаны берип сатып алуудан башка жолдор болду да. Мисалы технологиялары, мисалы карталарга которуу боюнча. Мисалы бир айыл өкмөткө барышты дагы, камокторго барып туруп 3000-4000 сомго чейин соода кылып туруп, менин атымды жаздырып кете бересиң деген жолдор бар экен да. Көмүр таратуу, ун таратуу, башка сатып алуу жолу. Ток зымдарын жеткирип берүү, столба коюп берүү деген, стадион куруп берүү деген бир топ эми бул бир эле Атазов койгон округда эмес. Менимче бир топ жерлерде бул мындай нерселер болуп атты, бирок баягы ушул Кудайга шүгүр, бирок мындай баары бир Кыргызстан боюнча мындай тазалануу болду да. Мындай бул көрбөгөндөй сатып алуу болду деп айткан бул чындыкка да алып келбейт. Адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек. Кыргызстанда башка мурунку шайлоого караганда көпчүлүк округдарда мындай таза шайлоо, салыштырмалуу, адилеттүү шайлоо болду. Бирок биздин Төлөкөн округундагы участкалардан фактылар келип атпайбы? Менимче ушул айрым кемчиликтер. Анан БШКнын ушул шайлоону уюштурууда кетирген кемчиликтер десек болот. Менимче ушул шайлоонун мындай аброюн түшүрдү окшойт да. Ушул шайлоонун бир кемчиликтерине жол берилди окшойт. Ооба, мисалы азыр айтып атпаймынбы, азыр бой боюнча. Биринчи шайлоо бүткөндөн кийин Төлөкөн округу боюнча шайлоо атабыз 57%, Нурбек Алимбеков 26% деп чыккан. 40 мүнөттөн кийин сбой болду, кайра башка чечимдер кабыл баштады. Мына кече күнү жакында 4 участогубуз боюнча жокко чыкты, 9 декабрда. Ал 4 участоктарда жокко чыккандан кийин кандай негизде жокко чыкты? Демек башка участоктарда биздин акттарды кабыл алган эмес. Мен сунуш кылат элем, Төлөкөн айыл округу боюнча шайлоону жокко чыгарыш керек. Же болбосо бардык округтун баягы чектери менен эле протоколду эмес, чек менен бюллетенди салыштырбай жатабыз биз. Анда ар бир участок боюнча бюллетен менен чекти эсептеп чыгайлы. Ушундай сунушум бар. Ошондо адилеттүүлүк табабыз. Биздин эфирибиз соңуна келатат, урматтуу достор. Шаке, эфирдин аягында ушул калуу тилек, жакшы сөздөрүң болсо. Рахмат. Биринчиден ушул биздин түз эфирибизге катышып, талкуу кылып суроо берген достор баарыңыздарга рахмат. Эми бул менин бүгүнкү кайрылуум ушул тарыхты жаңылайлы, чындыкты айтайлы, адилеттүүлүккө келели деген кайрылуу болчу. Улуу адамдар айтат, чындык бул мезгилдин баласы деп. Ал мезгилдин баласы бир күн жетилет да. Бүгүн биз жаап жашырып кимдир бирөөгө үстөмдүк кылып мандатты берсек,
бирок ор коюп ал 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин ор коюп чындык чыгып калат да, жетилет да чындыкчы. Ал бүгүн ийип көрөт, бирок кийин кандай болот? Андан сырткары эми бүгүнкү күндө көпчүлүк округдагы кандидаттардын үстүнөн 1 жыл мурун кылмыш топтолуп ачылар алдында белгисиз себептер менен токтотулуп калган. Бүгүнкү күндө биз кайсы бир органга таянып, ошолорго сыйынып, алардын бутунун алдына намаз окуп туруп шайлоого катышышыбыз керек беле? Же калың журтка, элге программабызды айтып катышыбыз керек беле? Маселе ошондо. Көпчүлүк кандидаттардын салык декларациясына көрсөтүлбөгөн мамлекеттен ушунчалык көп байып кеткен имараттары бар. Биз бул имараттары жөнүндө али чет өлкөдө бизнестери жөнүндө айтпай эле коелу. Мен бүгүн кайсы бир фамилияны айтсам, же оппоненттин фамилиясын айтсам, башкача ойлоп калышы мүмкүн. Калың эл, коңушулар, айылдаштар бүгүнкү күндө ушунчалап арыздар жазып алып келип таштаган. Менин айтайын дегеним, мына 2014-жылдан бери эле борбордук аянтка чыгып, чындык издеп жүрөм. Ошол Камчыбек Кыдыршаевичтин дагы убагында баласыны ар түрдүү жалалар менен баллон урдады деп айыптап атышканда мен борбордук аянтка чыгып андай эмес деп айтканмын. Камчыбек Кыдыршаевичке кысым болгондо биз Оштун борбордук аянтында турганбыз, адилеттүүлүк болсун деп. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевичти Алматадан алып келе жатып, алып кирип кеткенде СМБнын алдында турганбыз, жаштарды үгүттөп, чындык болсун деп. Бер жагы 8 жыл, 10 жылдан бери эле мамлекетте адилеттүүлүк, чындык болсун деп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө мен ал учурдагы чындык үчүн чыккан борбордук аянтка же болбосо митингдерге чыгып айткан кайрылууларым жөнүндө мен милдет кылбайм. Бирок ушул чындыкта чыркырап, адилетсиздиктин азабын көргөн адамдар мамлекеттин башына отурушту. Бүгүн ушул инсандар чындыкты, адилеттүүлүктүн туусун орнотот деген үмүттө кайрылып атам да. Ал эми бул мына 26-сынан бери 9-уна чейин УУДдан, прокуратурадан, Боршайкомдон келе жаткан маселелерди эртең жогорку сотто адилеттүү соттор чечимин чыгарып, элибизге актыкты, адилеттүүлүктү айтат деген ишеничтен. Жалпы бардык элибиз амандыкта, эсендикте болойлу. Бул нерсе жашоону токтотпойт, мындан. Ага чейин деле көп улуу иштерди үстүндө жүрдүк, жасап келе жатабыз. Мамлекетибиздин туусун көтөрүп, дүйнөлүк чемпионаттарда ыйлап жүрдүк. Элимдин туусу 1-орунга чыксын деп. Балдарды тарбияладык, намыстуу мекенди сүйө турган патриот балдардын тарбияланышына себепчи болдук. Ал эми мындан кийин дайым мен Кудайдын алдында, элдин алдында жүзүм жарык болуп, ошо мага добуш берген 17 000 таза келип добуш берген элиме тазим кылам. Кудай буйруса бир эле Төлөкөн округу эмес, Кыргызстан элинин уулу болуп, Кыргызстан элинин жүгүн көтөрөм деген тилегим бар келечекте. Элимди карыздан чыгарып, четке агып аткан мигранттардын агымын токтотуп, мамлекетиме билимимди, жүрөгүмдү, иманымды, тажрыйбамды сунуштап, эмгек кылып берейин деген чоң тилегим бар. Баарыбызды Алла колдосун. Рахмат. Эгер Алла колдосо, аны эч ким токтото албайт. Бул жерде Алтынбек Бактыбаев деген биздин ушул Facebook колдонуучу жараныбыздын сөзү менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, Алтынбек Бактыбаев айтат, чындык жеңет, Аллах ооматыңызды берсин дейт. Эми бардык учурда бардык адамдар баягы чындыкка, чындыкты издейбиз. Кудай таалам ошол издеген чындыгыбызды баягы тапкындай кылсын. Аллах таалабыз элибизге береке, токчулук, молчулук берсин. Аны ушундай чындык деген кыргыздын туусун көтөргөн өзүңө окшогон мырзаларыбыз көп болсун. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Элибиз аман болсун. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу достор, кыргызстандыктар, бүгүн биздин түз эфирибизде дүйнөнүн кикбоксинг боюнча чемпиону, өзү мыкты Кудай деген мыкты уулубуз,
элибиздин сыймыгы болгон жана ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов мырза болду. Кайрадан түз эфирден жолугушканча аман туруңуздар.